Saat 8'den 45 минут өткөн маалы. Ал эми азыр студиябызга абдан жылдыздуу коногубуз келип калды. Айрыкча бийкечтер, экранга жакыныраак келиңиздер. НТС телеканалынын жыйынтыгы боюнча эң мыкты аткаруучу мырзабыз Нурлан Насип бүгүн таңшалады. Бүгүн Нурлан менен түз алабыз. Assalamu alaikum, барыңыздар. Салам. Кош келиңиз. Маанайыңыз жакшыбы? Кош келип калдык. Жалпы кыргыз эли менен эртең менен учурашып атканыма кубанычтамын. Сизди Instagram социалдык тармактан акмалап карасак эле бир күнү Кореяда жүрөсүз, бир күнү Турцияда жүрөсүз. Акыркы кездери абдан жыш болуп атат окшойт сиздин иштөө графигиңиз. Быйылкы жыл жалаң ушундай чет мамлекеттер менен башталды. Кореяга барып келдик, жакында Турцияга барып келдик. Андан сырткары Кыргызстанда да көп жерлерге концерттик программабыз менен бардык. Жана ошондой эле жакында ушул 2-3 күндөн кийин эжекебиз Гүлнур сатылганда эжекебиз менен Европага кетип атабыз. 6 шаарына ошол жактагы чакыруулар менен кетип атабыз. Эми баягы Кыргызда жакшы сөз барго? Чакырган жерден калба, өзүң басып барба деп. Барып коюп атабыз. Азыр биздеги мисалы азыр видеодон көрбөдүк жүрөгүмдө Кыргызстан көптөгөн биздин кичинекей мекендештерибизде көрүп атат. Ал анагыш сиз мындан бери канча жыл мурун Токтогул жергесинен Бишкекке келгенде кайсы бир мындай марттын көктөмүндө Европанын 6 мамлекетин кыдырам деги эле ушундай кыялдар ишке орундалат деп ишеничиңиз менен келдиңиз беле же мындай бир өзүңүз байкап көздөгөн максатты уламдан күндөн күнгө кыла берип ушул жыйынтыкка жетишип атасызбы? Эмгек менен болуп атат го десем болот. Бул ал жактарга барам деп түшүмө деле кирбесе керек. Мен негизи аябай кыялданчумун ушу чет мамлекеттерге чыгып барып келсем, көрсөм ушундай. Кыялым өзү негизи Америка болчу. Америкалык кинолорду көргөндөн кийин ушундай кинолор эме жерлерге барсам деп былтыр барганда аябай сүйүнгөм. Быйыл дагы ушул Францияны абдан жакшы көрөм. Жакында кетип атабыз буюрса. Көп шаарлар баг кыялданган жерлерин да көрүп келет экен. Кудайга шүгүр. Демек кыялдар орундалат. Ишениш керек болгону. Радиодон чыгат го ошого ишениш керек экен да. Туура ишениш керек, бизде ишениш керек. Жана дагы бир кеп бар эмеспи? Адам баласы жылына жок дегенде бир өзү билбеген, өзү көрбөгөн жерге барыш керек жана ал жактан өзүнүн жан дүйнөсүндө кандайдыр бир ачылыштар жасайт депчи. Сиз акыркы кездери мисалы ушул кыргыз эстрадасына тынбай эмгектенип келесиз. Балким бул дагы сиздин саякаттооңуз менен байланышта. Сиз жаңы барган жерлерден кандайдыр бир эргүү, шыктандыруу, жаңы ачылыштарды ачып келесизби? О, багы чет жакка чыккандан кийин багы Кыргызстанга болгон сезимдер, Кыргызстан кандай экен, ошондо билинет экен да. Баягы ичинде бул жакта жүрсөң аралашып жүрө берткенсиң, баягы менталитеттерин көрүп, башкача Кыргызстан өнүксө экен. Биздин да Кыргызстан гүлдөгөн ушундай өнүккөн мамлекеттердин катарын толуктаса экен деген ичинген аябай сезимдер болот экен багы. Эми багы ар бир кыргыздын баласы ошондой болсо керек. Анткени өзгөчө ал жактагы жашаган кыргыз мекендештерден көп байкадым. Патриоттук сезимдер аябай аларда эме болуп калыптыр да. Багы желектерди комнаталарына чейин коюп алышып, кыргыздын нукура эмелеринен кийим тиктиришип, кийишип, калпактар кийишип, ошондой сезимдерди көп байкадым да. Сиз акыркы баракчаңызга көз чаптырсак, мисалы жеке баракчаңызда жүктөгөн экенсиз, Турцияга барганда ал жактан түрк элинин тургундары, түрк элинин улутунун өкүлдөрү келип сиз менен сүрөткө чыгып атканын көрдүк. Чын эле ал жакта түрктөр сиздин ырыңызды угат, демек сиздин чыгармачылыгыңызды таанышат. Эми багы көп 100% укпаса да бир арасында уккан немелер бар экен, ТРТ Аваз деген канал бар экен да. Биздин менин концерттерим, ырчылардын ушундай берип турат экен анча-мынча. Анан мен багы көчөдө мен өзүмдү билбейм, багы ап-апак болуп кийинип алганбыз көчөдө жүргөндө. Анан кийин ошого түшүп аттыбы же өтүп кетип атсам кыздар кээ токтотуп алып, тилин деле түшүнбөйм да. Сүрөткө түшүп алып, кетип атыштан өзүмчө мындай ойлонуп калып аттым да. Анан багы суунун жээгине барганда дагы бир бала түшкөн, ошону интернет киргизип койгом, ушул жаныбызда сүрөт видео тартып атып, алар тартып коюштур да. Анан ошону багы котортуп деме кылсак, ошо бизди тааныйт экен да. Ошону сүйүндүм албетте. Жогорудагы жообуңузда мындан мурдакы жообуңузда кийим кыргыз ойму чиймелер деп калдыңыз. Эми Нурлан Насиптин гардеробуна дагы мен кийлигишсем уруксат болсо. Бүгүн темабыз мода. Сиздин кийимиңиз стиль деги эле сиз бир мына карманган стилде кантип атасак болот? Сиздин жеке стилистиңиз барбы? Жеке стилистим деле жок.
бирок жанымда ар дайым ушу мага жардам берген менеджерлерим бар. Ошолордун көз карашы менен форма тиктирерде, кийим аларда жакшы кийинген досторумду ошолорду кошо алам. Өзүм алсам точно атылып кетем. Багы бирөөнүн көз карашы жакшы го. Ошол менен дагы айтып, өзүм көз карашымды айтып, ошентип кийим алам. Атылып кетем деп атпайсызбы? Мен түшүнгөнүм боюнча мындай туура эмес иш кыла алам деген түшүндүрөт да ошол маанайда. Туюндурат да. Акыркы жолу качан атылып кеттиңиз эле? Эмне болуп? Көп эле жолу атылып турам. Кайсы тармактарда? Мен багы жумушкерде ойлогон нерсе болбой калат. Ошондо бадаң болуп кетесиң. Болгону бул нерсени Нурландын күйөрмандары көрбөй калса керек. Анткени алар Нурландын ушунчалык чыгармачылыгына берилгендиктен айрым мисалы кемтиктерди алар байкабай көз жаздын алдында. Кээде атылып турсаң, ошол нерсе эске калат да. Ошол иштер кездешет. Аябай идеалдуу бир мындай концерт өткөрүп баратып, ортосунан бир мындай микрофон иштей калып, же бир техникалык мүчүлүштүк, же дагы бир нерсе болгондо ошол нерсе мындай жаркырап эсте калат деген. Мындай болуп турат. Ырдап музыка өчүп калат. Бирок музыка өчүп калган күндө деле сиз жандуу ырдап кете аласыздар бир жерде, кырдаалдан чыгып кетесиз. Сөзсүз түрдө мен ар дайым аккордеон жаныма алып жүрөм концерттерде. Аппаратура өчүп калганда аккордеон менен ырдап берип, алар аппаратураларды оңдогончо ошо менен алаксытып, жолбоз ошолор менен маек куруп, алар жактырган ырларды кошо ырдап, ошентип турганга аракет кылам. Профессионалдуулуктун сыры ушул жерде катылып жатса керек. Сиз бир топ жылдан бери эмгектенип келе жатасыз. Жана сиздин оюңуз боюнча адис, чыныгы адис ырчы, чыныгы профессионал ырчы өзүнө кандай сапаттарды камтыш керек? Профессионал ырчыбы? Албетте биринчиден жакшы билим алып керек деп ойлойм да. Профессионалдуу ырчы болуш үчүн анткени кийинки жаштарга сабак бергенде дагы өзүңдүн кандайдыр бир деңгээлде өйдө болот болуш керек деп ойлойм. Дагы көп эмгек кылыш керек деп ойлойм. Анткени бардык жактан салыштырганда мен мындай нерселерди кылгам, мындай наамдарды алгам дегенге профессионалдуу өзүнө бардык жактан төп келиш керек деп ойлойм. Нурлан мырза, сиз шоу бизнестин өкүлүсүз. Сиз кылган иш бул шоу бизнес, демек шоуну көрсөтүп, бизнес кылуу демек түшүндүрөт. Эми ошо шоуну бир жака коюп, бизнес тармагына өтсөк, курчтуу болсо дагы жообуңузду күтөбүз. Чындап эле Нурлан Насиптин 1 жылдык кирешеси эсептелдиби, такталабы? Анан дагы ошол кирешени баягы мындай бизнесмендер мамлекетке бир төлөй турган өзүнүн бир наркы бар да, ошо боюнча дагы сурап өтсөк. Бул маселе кандай каралып атат азыркы тапта? Кирешемби? Кирешемди эсептеп көрбөптүрмүн, бирок эми Кудайга шүгүр, жакшы эле жетет өзүмө. Кийинкиде санап көрөйүн, ошондо азыр мен билбей атам канча табам. Кийим токурсам деп. Үйүмө жетет, өзүм үйдөгүлөрдү карап, өзүмдүн тамак ашыма, кийим кечегиме, баскан турганыма, ырларымды, клиптеримди тарттырганга жетет. Канчалык кирсе, ошончолук чыгаша болот деген сөз. Чыгаша көп кылам анткени. Мен тапкан нерсемди баягы бардыгын эме кылгым келбейт. Чыгармачылыкка көп ырларды жаздырып, көп клиптер тарттырып, ошо акча көп болуп калса, ошо чыгармачылык жакка көпүрөөк жумшаганга аракет кылам. Нурлан мырза, негизи айтып коет экен, акчаны тапкан адам бай эмес, аны колдоно билген адам бай деп. Азыркы күнү замандын талабына байланыштуу бул көпчүлүк адамдар мисалы ушул эле жапон методикасын үйрөнүшөт, кайдзенди, же болбосо финансылык баштапкы кичине болсо дагы билим алууга аракет кылышат. Сиз бул жаатта ойлонуп көрдүңүзбү? Акчаны жакшы эле колдоном. Өттө багы жок кыла берген жаман көрөм. Анткени бул дагы өзүмдүн эмгегибиз. Өзүбүздүн эмгегибиз менен тапкан акчаны жөн эле чача берген болбойт. Багы дөөлөт тоголок болот дейт го Кыргызда. Бир келген нерсени жакшы нерселерге, туура нерселерге пайдаланганга аракет кылам. Менин эң эмемин кассам апам. Тапкан акчамды апама берем. Кайра алганды жаман көрөм да. Анткени апаман алсам уже жүрөгүм сыгыла баштайт. Адан баягы чогултуп, чоң бир нерселерди алганга аракет кылам. Үй салабыз, үйгө кетет. Апам да касса. Анан күнүмдүк акчамды өзүм салып жүрөм. Нурлан Насип, Нурлан мырза, соңку анан кыска жооп болсо, апаңыз азыркы тапта кассир, жакынкы убакта жаңы кассир күтүлөбү?
Көпчүлүк биздин дейкештери азыр Эмнеде? Эми үйлөнүп калсак, сөзсүз түрдө апамды эмете албайм. Башкы кассир жана үйрөнчүк Жок, рахмат. Башкы бухгалтер апамыз бойдон калат дагы, кассир жанына жакында кошулат да ишене элем. Жакында кошулат, эми ага дагы бөлүп турасыз десең.